Саламатсызбы? 22 ноябрдын маанилүү жаңылыктары менен таанышып алыңыз. Октябрда атайын операция учурунда жок кылынган маркум Кремтөбөл камчы Гөлбаевка таандыктелген 720 батир мамлекеттин менчигине өттү. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттиктин директорунун орун басары Медер Машиев бул салынып бүтө элек батирлер экенин жана алар эксплуатацияга 2027-жылы берилерин айтты. Батирлерден тышкары мамлекеттин эсебине УКМК конфискация кылган Гөлбаевдин унаалары да өттү. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинен машиналар аукционго коюлганын белгилешти. Гөлбаев 4-октябрда кармоо операциясы учурунда УКМК тарабынан жок кылынган, аны кармоого дагы бир уюшкан кылмыштуу топтун башчысы Дөө Чыңгыз Кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловдун өлүмүнө катыштыгы бар делген арыз негиз болгон. Кремтөбөлдүн өлүмүнөн соң УКМК анын уюшкан кылмыштуу тобунун 40тан ашык мүчөсү кармалганын билдирген. Ошондой эле Кремтөбөлдүн мыйзамсыз жол менен алынган мүлкүнүн алдын ала жалпы баасы $1 миллиард деп эсептелип камакка алынган. Кремтөбөлдүн өлүмүнөн соң УКМК анын уюшкан кылмыштуу тобунун 40тан ашык мүчөсү кармалганын билдирген. Ошондой эле Кремтөбөлдүн мыйзамсыз жол менен алынган мүлкүнүн алдын ала жалпы баасы $1 миллиард деп эсептелип камакка алынган. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргызстанда аялдарга жада калса күндүз көчөдө жүргөн кооптуу болуп калганын моюнга алды. Бул тууралуу Шакиев парламенттин 22 ноябрдагы жыйынында айтты. Ошондой эле ал милиция өз ишин аткарууну улантып жатканын кошумчалап, бийлик бардык тийиштүү чараларды көрүшү керектигин белгиледи. Азыркы убакта коомубузда аял затына зордук, зомбулук жана башка буга байланыштуу бир топ маселелер болуп жатат. Коомдо тынчсыздануу абдан көп. Мен кечээ ички иштер министри Улан Ниязбековго дагы айттым. Ушул терс көрүнүштөрдү жоюу максатында биз чоң зарыл иш-чараларды алып барышыбыз керек. Бардык коомдук жайларга видео көзөмөлдөрдү орнотууну күчөтүшүбүз керек. Себеп дегенде биздин кыз-келиндерге түнкүсүн эле эмес, күндүз да көчөдө жүрүү кооптуу болуп жатат. Албетте бул жаатта милиция иштеп жатат, деди ал. Буга чейин Кыргызстан дүйнөдөгү аялдардын бакубаттыгы жана коопсуздугу боюнча глобалдык индексте 177 өлкөнүн арасынан 95-орунду ээлеген. Жарыяланган рейтингге ылайык Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен акыркы орунду ээлеген. Индекстеги маалыматка ылайык Кыргызстанда парламенттеги аялдардын үлүшү 20%дан ашык эмес. Ал эми 13% аялдар өнөктөшү тарабынан зордук, зомбулукка туш болору жазылган. Бишкек шаарынын Арча Бешик конушунда табылган ымыркайды таштоого шектелип кармалган 20 жаштагы келин үй камагына чыкты. Ишти акыйкатчы Жамиля Жаманбаева өз көзөмөлүнө алды. Акыйкатчы институтунун маалыматына ылайык, Жаманбаева ымыркай табылганда дароо Акыйкатчы институтунун кызматкерлерине баланын укуктарын коргоону тапшырган. Институттун кызматкерлери төрөтканага тапшырган. Кызматкерлер төрөтканага барып ымыркайдан кабар алды. Анда башкы дарыгер 19 ноябрда саат 23:05 чамасында милиция кызматкерлери жаңы төрөлгөн ымыркайды катуу үшүп калган абалда алып келишкенин белгиледи. Ымыркайга бронхопневмония диагнозу коюлду. Азыр жандандыруу бөлүмүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө. Дарылоо программасына антибиотиктер киргизилди. Институттун кызматкерлери оорукананын башкы дарыгери менен дайыма байланышта болуп жатат, деп айтылат маалыматта. 20-21 ноябрда институттун кызматкерлери баланын энеси менен сүйлөшүү үчүн Ленин райондук милиция бөлүмүнө барган. Шектүү төрөт үй шартында өткөнүн, анын боюнда бар экенин ата-энеси билбегенин айткан. Ошондой эле баланын атасы түрмөдө экенин кошумчалаган. Шектүү убактылуу кармоочу жайда ага аялдардын гигиенасына керектүү бардык нерселер берилгенин, дарыгерлердин кароосунан өтүп, керектүү медициналык процедуралар жасалганын билдирди. Акыйкатчы институтунан аялга мамлекеттик укук коргоочу жалданганын кошумчалашты. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. Бишкектин 1-май райондук соту Кумтөрдүн мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүккө өкүм чыгарды. Соттун чечими менен Бөлтүрүк ачык соода сатыктарды, аукционду же тендерлерди өткөрүүнүн тартибин бузуу беренеси менен күнөөлүү деп табылды. Ошондой эле соттон Бөлтүрүккө 800 000 сом айып пул төлөө жазасы берилгенин билдиришти. Сот Бөлтүрүктүн эч жака кетпөө тил катын жокко чыгарып, анын Оптимадагы эсебин камактан чыгарды. Райондук соттон кошумчалашкандай, сотко чейинки өндүрүш учурунда прокурор менен айыпталуучунун ортосунда күнөөнү мойнуна алуу боюнча процессуалдык макулдашуу түзүлгөн. Сот күнөөнү мойнуна алуу боюнча келишим түзүлгөндө жана материалдык зыяндын орду толук толтурулганда адам күнөөлүү деп табылган беренеге ылайык жазанын минималдуу өлчөмүнүн негизинде эркинен ажыратуу менен байланышпаган жаза берилет деп түшүндүрүштү соттон. Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Голд компанияны 2021 жылдын 17 майынан тарта жетектеген. Дал ушул күнү бийлик кеңге тышкы башкаруу киргизген. 2022 жылдын 24 августунда Минкап Бөлтүрүк Кумтөрдүн тышкы башкаруучусу кызматынан четтетилгенин кабарлаган. Бул эсептөө палатасы кендин ишинде каржылык бузууларды аныктагандан кийин болгон. Бөлтүрүк 2022 жылдын сентябрында кармалган. Бул башкы прокуратура кендин ишин текшерүүнүн жыйынтыгы менен 3 кылмыш ишин козгогондон кийин болгон. Тергөөнүн версиясы боюнча компания мамлекетке $1 миллиард ашык зыян келтирген.
Кыргызстандык Шайыр Сагынбаева BBC'нин версиясы боюнча 2023 жылдагы дүйнөнүн эң таасирдүү жана шыктандырган 100 айымынын тизмесине кирди. Бул тууралуу басылманын сайтында айтылат. Шайыр Сагынбаева өмүр үчүн бирге аталышындагы тигүү цехинин негиздөөчүлөрүнүн бири. Алар улуттук оймо чиймелер түшүрүлгөн баштыктарды тигип сатат. Сатыктан түшкөн кирешенин баардыгы ракка каршы дарыланып жаткандарды колдоо жана дарылоого жумшалат. Тигүү цехи каржылык колдоого муктаж болуп турган 34 аялдын медициналык чыгымдарына $33,000 ашык каражат жогулткан. Сагынбаева ошондой эле дарылоо борборунан алыс жашаган бейтаптарды колдоо зарыл экенин түшүндүрүп, ооруканага жакын жерде бейтаптар жата турган коммерциялык эмес хостел ачкан, деп жазат BBC. Сагынбаева убагында 4-чү даражадагы рак илдетин жеңүү үчүн каражат издеп, дарты менен 4 жыл күрөшкөн. Аял илдетти жеңип, өзүнө башкаларга тирек болом деп сөз берген. Ошондой эле дүйнөнүн эң таасирдүү жана шыктандырган 100 айымынын тизмесине адам укуктары боюнча адвокат Амаль Клуни, Голливуд жылдызы Америка Феррера, феминисттердин символу болгон Глория Стейнам, АКШнын мурдагы биринчи айымы Мишель Обама, сулуулук бизнесинин ээси Худа Каттан жана алтын топту жеңип алган футболчу Айтана Бонмати кирген. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. 21 ноябрда Бишкек шаарында 2026 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндары өттү. Анда Кыргызстандын улуттук курамасы Оманды 1-0 эсебинде жеңди. Беттеш Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтүп, жеңиш алып келген топту оюндун 49-мүнөтүндө жарым коргоочу Одилжан Абдурахманов киргизди. Ошентип кыргыз курамасы Д тайпасындагы турнирдик тизмеде алгачкы 3 упайга ээ болуп, Оман курамасын кууп жетти. Тизмеде биринчи орунда Кыргызстанды 4-3 жана Кытайды 1-0 эсебинде жеңген Малайзия келе жатат. Оюнда Кыргызстан Кытайдын Тайбэй командасы менен атсалышат. Беттеш 2024 жылдын март айында өтөт. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты 2026 жылы АКШ, Мексика жана Канаданын 16 шаарында өтөт. Ага 48 курама катышат. Бул мелдешке тандоо үстүбүздөгү жылдын сентябрында башталган, 2026 жылдын мартында аяктайт.